Номер 29 Кайрат орто мектеби башталгыч класс мугалими Ашимжан кызы Үмүт. Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар? Баарыңарга кутмандуу күн каалайм. Анда бүгүнкү сабагыбыз адабий окуу сабагы. Тема силердин конституциялык укугуңар жана милдетиңер. Темага карата сабагыбыздын максаты берилген. Бул максаттарга жетүүгө сөзсүз аракет кылалы. Анда балдар, айткылачы, укук дегенди кандай түшүнөсүңөр? Силердин кандай укуктарыңар бар? Азаматтар, укук тууралуу түшүнүгүңөрдү айттыңар. Эми төмөнкү маалыматтарга кененирээк токтолобуз. Балдардын укуктары 20-кылымдын башында балдарга карата зордук-зомбулуктарды тыюу максатында алгачкы расмий документтер, нормативдик актылар алдыңкы өнүккөн мамлекеттерге кабыл алына баштаган. 1989 жылы 20-ноябрда балдардын укугу жөнүндө конвенция кабыл алынган. 20 ноябрь бүткүл дүйнөлүк балдар күнү. 1-июнь балдарды коргоо күнү. Кыргыз Республикасы конвенцияга 1994 жылдын 12 январындагы Жогорку кеңештин чечими менен мүчө болуп келе жатат. 2012 жылы 10 июлда Кыргыз Республикасынын балдар жөнүндө кодексинин жаңы редакциясы кабыл алынган. Анда балдардын укуктары жана милдеттери төмөнкүлөр. Ар бир бала туулган күндөн тартып эле жарандыкка жана ысым алууга укуктуу. Балдар үй-бүлөдө тарбияланууга жана камкордукка укуктуу. Мектепте акысыз билим алууга укуктуу. Балдар медициналык камкордукка укуктуу. Жана дагы эс алууга укуктуу. Балдар өз эне тилинде сүйлөөгө, өзүнүн динин тутунууга жана өз элинин маданиятын сактоого укуктуу. Балдар ар бир өз оюн билдирүүгө укуктуу. Психологиялык жана физикалык зордук-зомбулуктан корголууга укуктуу. Балдар оор кара жумуштан корголууга укуктуу. Жана дагы ар дайым бактылуу балалыкка укуктуу. Балдардын укуктары менен катар бир канча милдеттери да бар. Анда балдар, силердин милдеттериңер кандай болот? Ата-энени сыйлоо, адамдарды сылык мамиледе болуу, жардам берүү, жакшы сапаттарга ээ болуу жана башкалар. Балдардын мектептеги милдеттери: татыктуу билим алуу, жакшы окуу, мектептеги ички эрежелерди сактоо, тапшырманы убагында аткаруу, мугалимдерге сылык мамиле жасоо, сабакты калтырбоо жана кечикпей келүү. Анда балдар, теманы түшүнгөн болсок, төмөнкү суроолорго жооп берип көрөлү. Ар бир бала туулгандан кийин адегенде эмнеге укуктуу экендигин билдиңерби? Балдар ден соолугун коргоо боюнча кандай укуктарга ээ экен? Укуктар менен катар кандай милдеттер бар? Үйгө тапшырма. Төмөнкү таблицаны дептериңерге көчүрүп толтургула. Силердин укугуңар жана силердин милдетиңер. Анда сабакты жыйынтыктоодо быйылкы 2020 жылды урматтуу президентибиз аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды коргоо жылы деп белгиледи. Демек балдар, өз укуктарыбызды билип, аны коргоого аракет кылышыбыз керек. Ошондой эле милдеттерибизди да так аткарууну унутпайлы. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла балдар.